Шайлоо жакындаган сайын жарышка аттанып жаткан партиялардын саны кескин азайды. Партиялар талапкерлердин тизмесин берерге келгенде эле 44 партиянын дээрлик жарымы жарыштан чыга берди. Күрөө төрөөгө келгенде алардын саны ого бетер кемийт деген божомолдор бар. Партиялардын ичинен да саясий өнөктүккө эски саясатчылар өздөрү катышпай, жаш лидерлерди алдыга чыгарабыз деп жар салгандар болууда. Алчы таасын жеп, баарына көзү жетип турган саясатчылар мындай мүмкүнчүлүк келгенде жөн эле баш тарта коймок эмес. Коомчулуктун да, кырдаалдын да талабы ушул болуп турат. Бирок мында бир кызык бар. Алар өздөрү барбаганы менен уул кыздарына алдыңкы катардан жылуу жумшак орун алып бергени ачыкка чыкты. Эми буга эмнеде убактанышар экен? Ал ортодо ишенген жаштар бир аз сунукканда эмоциясына ээ боло албай, үстөлдү катуу муштагылап 5 мүнөттө эметип коебуз деп үнүн бийик чыгарды. Кимди эмне кылам деп жатканы түшүнүксүз. Андан коркуп калган кыз келиндер көчөгө чыга албай, кооптонуп калышыптыр деп уктук. Айтор добуш берүү күнүнө чейин далай жүрөктөр түшүп, апаптатат окшойбуз. Шайлоого катыша турган саясий партиялардын катары күн сайын кемип жатат. Алгач жарышта ат салышуу ниетин билдирген 44 партиянын ичинен талапкерлердин тизмесин тапшырууга келгенде дээрлик жарымы гана калды. Айрым партиялар башка бирикмелерге кошулуп кетсе, кээси өнөктүккө катышуудан расмий баш тартышкан. Бирок бул акыркы сан эмес. Шайлоо күрөөсүн төгүүгө келгенде канча партия калганы так билинет. Бүгүнкү күндө 22 саясий партиядан билдирме келди. Андан тышкары 8 саясий партия ушул шайлоого баруудан баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндө бизге кайрылышты. 10 партия шайлоого барбоо тууралуу, шайлоого андан ары катышпоо тууралуу өздөрүнүн байланыш аркылуу, телефондук байланыш аркылуу ооз-эки билдирмелерин бизге билдиришти. Партиялардын дагы 24 август кечки саат 18:00 чейин убактысы бар. Мына ошого чейин шайлоо күрөөлөрүн төгүп, анан кийин өздөрүнүн тизмелерин алып келип бизге тапшыруусу керек. Талапкерлердин тизмесин түзүү бир топ бүйүр кызытып барып токтоду. Айрым үлкөн саясатчылар шайлоого катышуудан баш тартып, жаштарга орун бошотуп жатабыз дешти. Бирок кайсы жаштарга? Өзүнүн уул кыздарын тизмедеги алдыңкы орундарга жайгаштыруу жаштарга орун бошотуу болуп эсептелеби? Турсунбүбү Чотонова, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун кызы. Азат Эркебаев, мурдагы парламент төрагасы Абдыганы Эркебаевдин уулу. Абылкасым Шерниязов, депутат Садык Шернияздын иниси. Жибек Шарапова, депутат Закир Шараповдун кызы. Эльвира Сурабалдиева, мурдагы депутат Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы. Эсенбек Арзиев, депутат Алтынбек Сулаймановдун иниси. Марлен Маматалиев, мурдагы вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиевдин уулу. Бактыбек Сыдыков, мурдагы президенттик аппараттын жетекчиси Үсөн Сыдыковдун уулу. Жумабек Салымбеков, мурдагы депутат Мамытбай Салымбековдун уулу. Тажрыйбалуу саясатчылардын минтип айтканы бир, жасаганы башка болуп жатканы көпчүлүктү иренжитип турат. Алар эгерде олуттуу себептер же кырдаал болбогондо, чындап эле шайлоого катышуудан баш тартат беле, ким билсин. Алсак Өмүрбек Текебаев жаңы дем альянсына лидерликти Жанар Акаевдин колуна берди. Эгер соттук териштирүүлөрү болбогондо, жаштарга орун берет беле же жокпу, аны Кудай билет. 2017 жылы Мегаком компаниясынын айланасындагы чырга байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып камакка алынган орус Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү менен $1 миллион пара алган деген күнөө тагылган. Бишкектин 1-май райондук соту 8 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо боюнча өкүм чыгарган. Өткөн жылы жогорку сот жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу ишти кайра карап, мурдагы чечимдер жокко чыгарылган. Бирок соттук териштирүү азырга чейин уланууда. Өздөрүн оппозиция деп эсептейт, мен Атамекендин оппозиция катары эсептебейм. Мүмкүн ал өзүнүн душмандарына оппозициядыр, бирок деген эч качан бийликке оппозиция болуп, акыркы ошол соттолгон учурунда эле мүмкүн жанагындай калың эл боор ачып аягандыр. Бирок мен Атамекен партиясын оппозиция деп эсептебейм. Абакта отуруп чыгып, баатырга айланганы болбосо, буга чейин Текебаевдин саясаттагы репутациясы анча жакшы эмес эле. Ал тууралуу фактыларды коомчулук жакшы билет. Жана ушул кезге чейин элдин эсинен чыга элек. Андыктан өзү туулуп өскөн Жалал Абад областындагы Базар Коргон районунун Акман айылынын эли да аны колдобой калган. Тейиттеги Бакиевдердин үйүн сепаратист Кадыржан Батыров атамекенчилер менен бирге өрттөгөн деген маалыматтар бар. Ошол жерде Текебаевдин маркум бир тууганы Асылбек Текебаев да болгондугу айтылып келет. Ал эми убактылуу өкмөттүн орун басары Өмүрбек Текебаевдин бир тууган иниси Асылбек Текебаев заматта Акмат жана Каныбек Бакиевдердин ордун алмаштырган.
Бакиевтерден айырмаланып, Асылбек Текебаев Кочкор атадагы кыргыз нефтегазды көзөмөл кылууга, өзбектердин лидери Кадыржан Батыров менен достошуп, губернатор Бектур Асановду ар кандай багыттарга бурууга таасир жасаган күчкө айланган. Каныбек жана Акмат Бакиевтер эмне жасаса, Асылбек Текебаев аны толугу менен кайталады. Саясатта да оппоненттерин чалып жыгуу үчүн мыйзамдуу да, мыйзамсыз да ыкмаларды колдонуп келгени коомчулукка белгилүү. Алсак мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигин чыңдоого өз салымын кошуп, заказ менен бийликтен кетирүүгө көмөктөшкөнүн өзү деле моюнга алганы бар. Атамбаевдин таасирин, күчүн көбөйтүш керек эле. Болбосо тарых башка жакты көздөй ооп кетмек. Кантип көбөйтөбүз? Дымагы күчтүү иштеп аткан Бабановду Атамбаев экөөбүз сүйлөшүп туруп, кызматта өз оң келип калды, кызматтан алып койдук. Атамбаевдин ушул бийлигинин бекемделишине менин салымым чоң. Күнөөм да чоң, эгер бул чектен чыгып кетсе. Чогуу жооп беребиз. Өз сөзүнө өзү каршы чыгып, чалдык уйду саясат жүргүзөм деп өз жүзүн жоготуп алды. Анын үстүнө жаш өтүп алдан тайып турат. Кексе саясатчынын жаштарга орун берем дегенинин сыры да ушунда. Болбосо кезегинде баш мыйзамды өзүнүн кызыкчылыгына жараша өзгөртүп, парламентти каалагандай калчап келген эле. Анын мындай ойт берме саясатын жада калса коодулдарга чейин түшүнүп, легендага айланган бир теке жана 120 кой деген тамашасын чыгарган. Текем болсо жүрөт. Теке өз жүрөт эле кече 5-6 күндөн бери жанына бир 3-4 козгочкор кошулуп алыпты. Карап коеюн деп барсам бир козгочкор жүргөн экен арасында. Жүнүн кырып койгонму жөн эле жалтырайт. Партиянын жаш талапкерлеринин бири Тилек Токтогазиевден эл көптү үмүттөнүп турган. Бирок ал ачуусунду көтөрө албай эмоцияга калдырып жибергенден кийин элдин пикири терс жака өзгөрдү. Үстөлдү муштуму менен ургулап, 5 мүнөттө эметип коебуз деп ачуусун баса албай опурулганын айрымдар опуза деп түшүнүштү. Токтоткула ушуларды. Токтотпосоңор силерде бат эле 5 мүнөттө да, 5 мүнөттө силерде эметип койсок болот. Буга чейин терс жоруктары, күлкүлүү сөздөрү менен гана эсте калган эл өкүлдөрү кайрадан шайлоого аттанып жатканы да көпчүлүктү ирэнжитүүдө. Эски жүздөр жаңыча ой жүгүртүп, эл тагдырын туура багыттап кете аларына ишеним аз. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык.